Менин кыялым. Автор Айлин Д. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Эмренин туулган күнү сен менен кеңешейин дедим эле. Аны бул жолу өзгөчө куттуктагым келди, деди Керем. Жамиля үн катпады. Көз карашында дагы деле сен барсыңбы, жоксуңбу деген бир моюнбас, сынбас көктүгү. Жетер деп акырып алды Керем. 3 жылдан бери жүзүмө деле тиктебедиң. Бир сөз да оозуңдан чыкпады. Болду эми, менин сабырымдын да чеги бар. Эмне каалайсың менден? Сүйлө, бир тиктеп кой жок дегенде. Жамиля Керемди тиктеп турду. Анын муздак, суз, жек көргөн көз карашына көзүн ала качты. Тиктеп кой дедиң, өзүң көзүңдү ала качып жатасың. Кечир мени, мен кыйналып бүттүм. Эмне үчүн кечирим сурап жатасың? Мени зордоо эне кылганың үчүнбү? Акча үчүн сага жөн гана мураскер керек болгон үчүн, зордоп, кем акыл иниңе нике кыйдырганың үчүнбү? Уулумду менден ажыратам деп коркутуп, мажбурлап, бул жерде кармап турганың үчүнбү? Жанымдан артык көргөн адамымдан ажыратканың үчүнбү? Айтчы, эмне үчүн? Кайсы жоругуң үчүн кечирим сурайсың? Сүйлөбө мага, өз жашооң менен жаша. Уулум экөөбүздүн жашообузга кийлигишпе. Жамиля чечкиндүү сүйлөп туруп басып кетти. Керем өзү менен өзү сүйлөшө берди. Мен мындай болоорун билген эмесмин. Мен сени мынчалык сүйүп каларымды ойлогон да эмесмин. Мен уулумду жанымдан артык көрөрүмдү билбегем. Ал мени ата деп айтышын мынчалык кааларымды билбептирмин. Булар менин планымда жок болчу. Менин планымда бул сүйүү жок эле. Эмне кылам? Кантип сени унутам? Ахметти эмне кылам? Ахмет тирүү турганда Жамиляга же уулуна жакындай албайт болчу. Иниси өлгөн күндө деле келин эмеспи? Эл Эмрени Ахметтин уулу деп билет. Бул татынакай сүйкүмдүү, акылдуу уул Ахметтин уулу деп билишет. Өмүр бою муну көтөрүп жашоого чыдамы жетеби? Керемдин шору да, чече албаган маселеси да ушул эле. Эмре көздү кубантып чоңоюп келе жатты. Көздөрүнүн формасы энесиникиндей, бирок түсү атасыныкындай көк. Акылдуу тиктеген балакай кимдин болсо да сүймөнчүк эле. Ахметтин оорусун да эрте түшүндү. Тили чыгаар менен эле бабажим деп колдон жетелеп, кадимкидей камкордук кылып, алганын көргөн ким болсо да көзүнөн жашы сызылып кетчү. Эх, Эмрежим, сен кандай акылдуу жигитсиң. Машалла, көз тийбесин, эң акылдуу бала. Апасына окшош. Көзүнүн түсүнөн башкасы апасына окшошуптур. Туулган күнгө чогулган эл суктанып, таң калып да тиктеп жатышты. Ан сайын Керем бул конок үйдү башына көтөрүп, бул менин уулум, силер суктанып жаткан менин каным, менин жаным. Ахметтин тиешеси жок, уктуңарбы баарыңар, деп бакыргысы келип турду. Анын титиреген абалын бир гана энеси сезип жатты. Чыда, чыдашың керек деп жатты ичинен. Ал бир чети боору ооруп. Чыдабай калдым. Мындан артык чыдай албайм, апа. Өз уулуңду ата катары бооруңа кыса албасаң, аны менен сыймыктана албасаң, аны төрөп берген аялды сүйүп, аны коргоп, колдой албасаң. Мен эмне кыларымды билбей калдым. Жол көрсөт, апа. Бул туңгуюктан кантип чыгарымды билбей калдым. Анын чын эле жүрөгү күйүп турду. Алибек ага капысынан жолукту. Көркөм гимнастика боюнча макала жазганы жаткан. Эң мыкты спортчу катары ошол кызды айтып, интервью алышын редактору талап кылган эле. Залдан бою узун, көздөрү жайнаган, келбети келишкен Диананы көргөндө ар бир эркек кишилик ыңкылк жутуп алмак. Бирок Алибектин жүзүнөн эч нерсе билинбеди. Сылык сүйлөп, керек маалыматын сурап алды да кетти. Адатта ага эркектер жабышып, телефонун алганга аракет кылып, жок эле дегенде көзү менен узата бир тиктеп алганга көнгөн кыз ичинен бир эсе таң кала, бир эсе ызалана түштү. Бул сымбаттуу, кең далылуу, кара тору жигит башкаларга окшосо, балким анын көңүлүн деле бура албаса керек эле. Так ошол өзүн алыс кармап турганы менен кызыктырды. Бул ким, деди курбусуна. Анткени курбусунун эшиктин жанынан салам берип, ал жай сурашып турганын көргөн эле. Алибек, мыкты журналист, кыйын жигит. Эмне болду? Сага жагып калдыбы? Убара болбой эле кой, ал баары бир эч кимге кызыкпайт. Эмнеге? Кадимкидей эле жигит болгону кыздарга көп кызыга бербейт. Ал тургай сендей сулууларга да.
Курбосу Айгерим күлүп калды. Диананын көздөрү жалт этти. Мага дагыбы? Эмнеге? Бойдокпу? Бойдок, анын сырын эч ким билбейт. Мен аны 3 жылдан бери тааныйм. Ага жабышкан кыздарды да көргөм. Бирок ал эмнегедир муз. Жакшысы ага аракет кылбай эле кой. Артыңдан ээрчигендер толтура го. Мен аны 1 айдын ичинде артымдан ээрчитем, деди Диана ишенимдүү. Койчу, ээрчите албасаңчы? Кел мелдешебиз. 1 айдын ичинде артымдан ээрчийт. Кыздар кол алышты. Социалдык тармактардан таанышуу баналдуу көрүнүш деп эсептеди кыз. Андан көрө жигитке көнүмүш адаттарды, кайсы жерге барып эмне кылат изилдемей болду. Керемдин чекесинен тер чыга бакыра турган абалда турганын аялы Шерифе да байкады. Жанына келип көзүнө тик карады. Сага эмне болду? Ооруп калган жоксуңбу? Баары жакшы. Андай көрүнбөйсүң го. Керем үчүн тозокко айланган туулган күндүк кече да бүттү. Бирок меники деген менчиктеген сезим аны кое бере албай жатты. Уулу Ахметтин колун кармап, аны аталаган сайын денеси калтырап, жаны көзүнө көрүнөт. Алкымдан алып муунтуп жаткандай. Ал эле эмес, Жамиланын жек көргөн көз карашы да тикендей тийчү. Болду. Жамила менен сүйлөшүшүм керек, ал мени угушу керек, мени түшүнүшү керек деген ой аны ээрчип алды. Ал күнү үй бүлөсү менен деңиздин боюна чыгып эс алмак. Аялы, энеси, Ахмет, Жамиля, уулу да бар эле. Көгүм болуп көз байланып калган учур болчу. Терезеден тиктеп турган деңиздин боюндагы моторлуу кайыкка Эмре менен Жамиля отуруп ойноп жатканын көрдү. Жанында Эге да турган экен. Энеси менен аялы бөлмөлөрүндө эле. Мындай жалгыз сүйлөшө ала турган мүмкүнчүлүк жоктой сезилди. Тез кадам шилтеп барып кайыктан уулун алды. Эмре, сен Эге менен үйгө бар, энең менен сүйлөшүшүм керек, деди ага. Жок, сени менен эч кайда барбайм, деп ордунан тура калган Жамиляны ийинден алып күч менен отургузду. Жан далбастап жулунуп кыйкырып жиберди ал. Кыйкырба деп жатам сага. Жөн гана сүйлөшөбүз, деди да моторлуу кайыкты айдап жөнөдү. Токтот деп жатам. Сууга секирип кетем азыр, билесиң мени, деп кыйкырып жаткан Жамиляны көпкө тиктеп турду. Секир, артыңда мен кошо секирем. Экөөбүз тең өлөбүз. Мындай түрмөдөн көрө, мындай жашоодон көрө экөөбүз тең деңизге чөгүп кеткенибиз жакшы. Жамиля токтоп калды. Анын карегинде жанкечтилик, үмүтсүздүк бар эле. Жамиля кыйкырганын токтотуп отуруп калды. Деңиздин ортосуна барып токтоду да Керем үн катпай отуруп калды. Кечир мени, деди ал башын көтөрүп. Мен азыр эмне кыларымды билбей жүрөм. Чын айтып жатам. Билем мени кечирбейсиң. Сени күчкө салганымды, Ахметке нике кыйдырганымды, тиги сенин жинди кыргызыңды кетиргенимди, сени уулуң менен коркутуп кармап отурганымды кечирбейсиң. Сенин ордуңда мен болсом да кечирбейт элем. Мен ошол каргашалуу түндү сага унуттургум келет. Андан кийинки да жасаган итчиликтеримди туура деп ойлобойм. Бирок мен жанчылып кеттим, Жамиля. Мындан ары күрөшүүгө алым жок. Мен ата болгум келет. Бир жолу болсо да адамча өмүр сүргүм келет. Баарыңар өзүңөрдү ойлойсуңар. Кимдир бирөө Жамиляны ойлоп көрдү беле? Мейли мен үй кызматчы болоюн. Мейли мен бул үйдүн ханымы болоюн. Мейли мен Эмренин энеси болоюн. Менин ордум силер үчүн үй кызматчы гана. Болуптур. Сен кечир деп жатасың, кечирейин. Бирок мен мындан ары кантип жашайм? Өмүр бою үй кызматчысы, силер үчүн бөтөн бир аял болуп жашаймбы? Кайсы бир күнү бул түрмө бүтөбү? Мен жашагым келет. Кадимки аялдардай бактылуу болуп жашагым келет. Өзүмдүн үйүм, өзүмдүн буюмдарым, өзүмдүн ордум бар үй бүлөдө жашагым келет. Мен али жашмын, 22 гана жаштамын. Өмүрүм Ахметтин аялы болуп өтөбү? Билесиңби, эч качан мен мындай заңгыраган үйдө жашагым келген эмес. Мен өз дүйнөмдө, өз мекенимде Алибек менен бактылуу үй бүлө кургум келген. Менин кыялым ошол болчу. Менин кыялым. Азырчы мен жээкке чыгып калган балыкмын. Мага дем жетпейт. Ошонун баарына ким күнөөлүү? Сен менин тагдырымды талкаладың. Кыялдарымды бирден алып жок кылдың. Мага байлык, заңгыраган үй, даража кереги жок болчу. Мен ушунун баарын жөн гана бактылуу аял болгонго алмашат элем. Айтчы, мен эмне кылам?
Эгерде кыйын болсоң, мен сенин айыңдан жоготкон нерсенин баарын кайрып бер. Жамиля ыйлап жатты. Көп убакыттан бери минтип төгүлүп арманын айткан эмес эле. Дамба жарылып кеткендей болду. Токтоно албай сүйлөп да, ыйлап да жатты. Караса, Керем да ыйлап жатыптыр. Эмнеге ыйлайсың? Сага. Сенин жоготкондоруңа. Туура. Мен сага эч нерсени кайрып бере албайм, ошого ыйлап жатам. Биз мындан ары да ушинтип өз жашообузду улантабыз. Мени кое бер. Жок, ал тууралуу ойлобо. Эмрени алып кетем деп ойлобо. Азыр эле кечирим сурап, экинчи мага жамандык кылбайм дегенсиң. Мына, кайрадан жанымды сыздатып жатасың. Кечир. Биздин тагдырыбыз ушундай. Аны сен да, мен да алмаштыра албайбыз. Жамиля үн катпады. Бир топто ийнин кага олутунду да мени үйгө алып бар деп кыска сүйлөдү. Керем кайыкты токтотуп, өз бөлмөсүнүн терезесин тиктеди. Күткөндөй эле аялы карап турган экен. Акылынан адашып, сактыкты сактабай ката кетиргенин түшүндү. Аттиң деп отурганга убактысы жок эле. Тезден шылтоо издеп баштады. Айткандай эле, босогодон кабагына кар жааган аялы тосуп алды. Бул эмне? Кайсы? Жамиля менен кайыкта бирге болуу. Түн ортосунда. Бир ачыктаарсың. Албы? Ал жөн гана менден деңиздин ортосуна чейин айдап баруумду суранды. Өзү суранды. Келин ханымдын өтүнүчүн жерге таштай албадым. Ахметтин жайын өзүң билесиң. Керем, эмне? Экөөңөрдүн ортоңордо эмне бар? Денеси дүр эте түштү Керемдин. Сен эмне бар деп ойлойсуң? Экөө тиктешип калды. Мындан ары кетсе экөө тең жаман болорун сезип турду. Шерифенин мизи кайта түштү. Келиним экөөбүздүн ортобузда эмне болушу мүмкүн деп ойлойсуң? Балким, сен да өзүң үчүн тыянак чыгарып аларсың. Сенин кызганычың. Ценаларыңдан тажадым, Шерифе. Ал эми менин келиним, инимдин аялы. Мейли кем акыл болсун, бирок ал менин иним. Чындап эле мени ушунчалык адамгерчиликсиз деп ойлойсуңбу? Керем буларды айтып сыртка чыгып кетти. Бирок ал дагы, аялы дагы бул кеп ушул боюнча жабылып калбайт экенин түшүнүп турушту. Үйдү айлана баскан Керем үшкүрүп отура берди. Көз алдында Жамиля. Анын айткандары кулагында. Чын айтат, мен анын кыялын талкаладым. Ахметтин аялы болуу эч бир кыздын кыялы болбосо керек эле. Ойлоң, Керем, кантип сен Жамиляны Ахметтин никесинен куткара аласың? Макул, Ахметтин никесинен бир жолун таап чыгардым. Ал ошол замат кетет эмеспи? Ал да артына карабай качат. Эмрени ала кетет. Баланы энесинен ажыратканга колум барбайт. Анда эмне кылышым керек? Шерифе да шектенип калды. Бул да жөн койбойт бул ишти. Айтор ар тарабы жар. Өзү койгон тузакка өзү түшөт деген ушул. Күндөр өтүп жатты. Шерифе Жамиляга жакындап, аны сөзгө тартып калчу болду. Баардыгы тамактанып отурган учурда ал акырын сөз баштады. Жамиля, силердин жерде эттен башка дагы эмне жешет? Баары үн ката албай калышты. Жамиля анын мындай басмырлаганына көнүп бүткөн эле. Кулагынын сыртынан кетирди. Ага да болбоду. Сен өз мекениңди сагынган жоксуңбу? Адам бир сагынаар, балким ал жака барып келерсиң. Ата-энең, сиңдиң бар деп уктум эле. Алар деле Эмрени көргүсү келишээр. Шерифе, деди Керем, тизгинди тарт дегенсип. Эмне болду, жаным? Сен анын мекенине кетишине каршысыңбы? Бул жерде кеп кыла турган сөз эмес. Кичине бала отурат арабызда. Шерифе токтоп калды. Бирок кандай ыңгайлуу учур болсо эле Жамилянын мекенине кайтуусу тууралуу сөз баштачу болду. Андан да жаманы, көзү Керем менен Жамиляда. Бульвар бойлоп кетип бара жаткан Алибек аркасынан кар дүп эте түшкөнүн байкады. Артына кылчайса жылуу шарф, мейли кийип, кар ууштап турган Диана турган экен. Күлүмсүрөп койгону жагымдуу сезилди. Салам. Салам, журналист. Сага минтип таанышкандан башка айлам калбады. Эң күлкүлүү ыкма, бирок жарады. Биз тааныш эмеспизби? Таанышпыз. Мен жакындан таанышкым келди. Мындай сулуу, спортчу, ийгиликтүү кыз мени менен таанышуунун ыкмасын өзү издеп жатса. Демек, деди Алибек тамашалап. Диана үн катпады. Бет маңдайында турган сымбаттуу жигиттин көздөрүнө тиктеп турду. Ошол замат бул жан өзүн эмнеси менен кызыктырганын түшүндү. Түз, чынчыл,
Курч тиктеген көздөр анын кандай адам экенинен кабар бергендей. Бир саамга тиктешип турушту. Кыз карегин биринчи тартып алды. Болбосо өрттөнүп кетчүдөй. Үн катпай ээрчишип басышты. Ошол убактан баштап Диана менен Алибек тез жолугуп турушчу болду. Бул мамиленин аты деле жок эле. Алибектин оюнда достук гана бар. Бул кыздын кыйындыгын, сулуулугун, аялдык назын таптакыр кабыл албагандай. Диана ан сайын жанын коерго жер таппайт. Ой, Аполлон болуп кетсе да мынча эмне кыйналдың? Кашыңды кагып койсоң учуп кетчүлөр барго, дейт курбусу мындай абалын биринчи көрүп жатканына таң калып. Мага кашымдын кагылышы менен учуп келгендердин кереги жок болуп жатсачы? Эмне кылмаксың эми? Баардык аракетиң бошко кеткенин өзүң айтып жатасың. Аны менен баары башкача. Дүйнө башкача көрүнөт. Токтоолугу менен, күчтүүлүгү менен жер анын алаканында айланып тургансыйт. Ой, анчалык эместир. Аны менен баарын сүйлөшсө болот. Ишенесиңби? Саясат, спорт, сулуулук. Ал тургай малга кышында айылда кантип камыл кагылышты да кооз айтып берет. Тим эле шилекейиң агат. Анын кесиби журналист жаным, андан башкача болмок беле. Эми эмне кылам я? Өзүмө келишим керек. Болду, Диана, болду, деди өзүн чекеге ургулаган кыз. Өзүн башка уру эсине келтиргенге аракет кылганы менен Алибек көзүнүн алдында турган. Эчен чөйрөнүн калкын көргөн, эчендерди ээрчиткен мындай абалына таң. Андан да тигинин таптакыр тоготпогонуна таң. Сыр бир күнү өзү ачылды. Экөө адатынча кафеде жолугушуп, Алибек колун жуумакка чыгып кеткен. Столго коюп койгон телефону чырылдап жатты. Диана телефонду алып, анын бетине коюлган Алибек менен моюндаша кучакташып түшкөн кыздын сүрөтүн көрдү. Кыз сулуу экен, өтө эле сулуу экен. Көз карашында сөз менен айтып бере алгыс сулуулук бар эле. Кызганыч дүрт этти. Колунан телефон ыргып кетти. Эч нерсеге карабай сыртка чуркап чыкты. Эмнеге кетип калдың? Деди монитордогу жазуу эч нерсе болбогондой. Ичим ооруп, деп жооп берди, тишин кашкайта күлгөн быйтыкча жиберип. Мен башка нерсе болду деп. Мейли бейпил түн. Адатынча токтоо, бир калыптагы жооп кыздын кыжырын келтирип жиберди. Көрсөтөм сага бейпил түндү. Ошол замат кийинип алып машинасын айдап түз эле Алибектикине жөнөдү. Бир жолу Алибектин машинасы жок болгондуктан жеткирип койгон эле. Ошондон улам үйүнүн дарегин билет. Машинанын сигналын кулак тундура берип алды. Ага да ыраазы болбой түшө калып, дарбазаны колу менен каккылап жиберди. Чыга калган Алибек таң кала сурады. Сенби? Сага эмне болду? Эч нерсе, деди кыз, жаш аралаш күлүмсүрөй. Кандайча? Машинам бузулуп калды. Сага эптеп жеттим. Жардамдашып коерсуң, деди ал күнөөлүүдөй. Үйүнөн бери алы учуруп келе жаткан жини, кызганычы баары бирөө үйлө учургандай жоошуду. Ошончо жерден ушу жаңы конушка чейин машинаңды мага каратыш үчүн келдиңби? Ооба, эмне болбойбу? Саат түнкү бирдеби? Кыз отура калды. Жердеги карды алып, ысып күйүп турган бетине басты. Бети муздаса да чабалактап жаткан жүрөгү музда чудай эмес. Уучтап алып карды курткасын чечип жүрөгүнө басты. Эй, сага эмне болду? Үйрүлө берген Алибек эми гана кыздын көзүнөн жаш агып турганын сезди. Жамиладан бери эч үн катпаган жүрөгү онтоп алды. Ахмет ооруп калды. Үй толо дарыгерлер. Энеси жадынан чыкпай, азан-казан түшүп калышты. Биринчи жолу Керем Ахмет өлүп калат экен деп коркту. Өмүр бою жек көргөн, булардын Даңазалуу династиясындагы кара так болгон иниси ага ушунча керек экенин билди. Жамила менен Эмирени бул өлкөдө кармап туруунун бирден бир жолу Ахметтин өмүрү эле. Кайдан жайдан болсо да дарыгерлерди таптырып келип, чуркап жүргөн уулуна Эсма биринчи жолу ыраазы болду. Рахмат уулум, иниң үчүн камкордугуңа, деди ал. Эне, мунун баарын Ахмет үчүн кылбаганымды беш колуңдай билесиң. Мейли ошондой болсо да, сен өзгөрдүң балам. Ким кандай жагдай таасир берди билбейм, бирок сен өзгөрдүң, деди Эсма ханым жай гана. Баарын билесиң эне, сен билбеген эч нерсе жок. Болгону атам экөөң мени өз колуңар менен ушундай адам кылганыңарды билбейсиңер. Өмүр бою Ахмет дедиңер. Эсимде, бир жолу тажрыйбасыз ашпоздун айынан экөөбүз тең ууланып ооруп калдык. Ооруканага түшүп калганда бир палатада жаткан экөөбүзгө
Атам экөөң тең кирип келдиңер. Анан экөөң тең Ахметтин үстүнө үйрүлүп түштүңөр. Менин колум кучактаганга ыңгайланып созулуп калганын кийин өзүм байкадым. Бирок мени эч ким кучактап башыма сылаган жок. Эмнеге? Анткени Ахмет оорукчан, кем акыл төрөлдү. Ал баарына муктаж болчу. А мен соо элем, бирок ошол эле учурда мен да мээримге муктаж бир бала болчумун. Билесиңби эне, ошол кичине керемдин созулган колу азыр да созулуп турат. Бирок сен көрбөйсүң, адатыңча көрбөйсүң. Уулум, кечир бизди. Мээримге суусаган жүрөк катып таш боорлукка өтүп кетти. Энесинин башы шылкыйды. Бирок азыр мага анын өмүрү керек. Эне, буга чейин сен Ахметтин өмүрү үчүн кандай күрөшүп келген болсуң, мындан ары да улантасың. Уктуңбу эне? Анткени мен уулумдан айрыла албайм. Мен билип турам, Данияр байке, анын мага болгон сезимин билип турам, бирок жооп кайтара албайм. Жок, бул мамилени токтотпосок болбойт. Мен Диананын кыйналышын каалабайм. Алибек, кызга бир шанс берип көрөсүң, балким. Өзүңө да. Жамиля, эми анын жашоосу башка менимче. Сен муну кабылдабасаң жашооң жакшы болбой калат, баатыр. Алибек үн катпады. Үзүлбөгөн үмүт, балким, балким келер. Кайсы бир күнү келер деп чырылдап жатты. Данияр байкесине Стамбулда бир жолу жолугуп, кийин бир тууган агасындай болуп калган. Шаарга келгенде окууга тапшыртып, өзүнүн жанында алып жүрүп журналисттик ишти ийне жибине чейин үйрөттү. Агасы да, кесиптеши да, устаты да, ымандай сырын айта алган сырдашы да ушул адам эле. Мен Диананы жонгон үмүткөр кылгым келбейт. Ал жакшы кыз. Жакшы адамга жолугушу керек. Мен баарынага түшүндүрүп айтышым керек, дейди ал чыгып бара жатып. Данияр анын мүнөзүн билип калгандыктан үн каткан жок. Чыгып кеткенден кийин оор үшкүрүп алды да компьютерине үңүлдү. Биринчи жолу Алибекке жалган айтты. Ал Жамиля менен жазышып, Алибектин жашоосу тууралуу айтып турчу. Алибек эч бир социалдык тармактан Жамиляны таппай койгонун айткан. Бирок Лейла деген ат менен Жамиля өзү байланышка чыкчу. Сиз Алибектин журналист байкеси экениңизди билем. Ал тууралуу сизден билип турайын, мүмкүн болсо. Сизди араң таптым, деп кат келген. Ошол 4 жылдан бери тымызын Алибектин чоо жайы тууралуу жазып коет. Бирок Жамиля өзү тууралуу таптакыр айтпашын суранган эле. Алибектин жашоосуна бирөө кирди. Бирок ал сенден дагы деле үмүт кылып жүрөт. Мен ал балага кантип жардам берем билбей калдым, деп жазды ал. Жазсамбы, жазбасамбы деп туруп атайын жазды. Мындан аркысын дагы көрө жатарбыз, деп ойлонуп турду. Мени кечирип кой. Сенин мага болгон сезимиңди билем, бирок мен сага ошондой сезим менен жооп бере албайм. Билем, деди Диана көңүлсүз. Унут мени. Алаксы, башкаларды байкап көр. Диана чекесин тырыштырып алды. Аялдын намысына тийген жаман. Ызасы кекиртегине кептелсе да эрдин кесе тиштеди. Сен алаксый алдыңбы? Сен унута алдыңбы ал кызды? Менин жөнүм башка. Эмнеге? Сүйүү баарына бирдей келет. Ачуусу да, таттуусу да окшош болот. Ал сүйүү эле эмес. Жамиля мен үчүн андан да башкачараак, чоңураак нерсе. Мен аны кичине кезимден баштап сүйдүм. Ал менин каныма кирип, кан тамырларым менен жүгүрүп калган. Андан кийин деле кыздар болду. Бирок Жамиляга окшош сезимди эч кимден туя албадым. Ал таптакыр башкача нерсе. Айтып түшүндүрө албайм. Ошол үчүн сени да кыйнагым келбейт. Мен макулмун. Эмнеге? Сени эч качан андан кызганбаганга, сенин жашооңду анын орду бар жерге көз артпаганга. Эгерде жолуңар биригип кала турган болсо, мен үн катпай жолдон чыгып, орун бошотуп бергенге. Мен баарына макулмун, даярмын, Алибек. Жиндүү болбо. Кыздын көздөрү күйүп жанып туруптур. Коркуп кетти жигит. Өлүмдөн да коркпойм деп жүргөн жаны ушул кыздын баатырлыгынан, күчтүүлүгүнөн, сүйүүсүнөн коркуп кетти. Бир чети кызыкты. Аттиң кайсы бир учурда өзү сүйүүсү үчүн ушундай күчтүү боло албаганына өкүндү. Сага оор болот менен жашоо, деди сөз таба албай. Мейли оор болсун, азап болсун, мен көтөрө алам. Күчтүүмүн. Спортчу эмесминби? Деди ал жаш аралаш күлүмсүрөп. Жок, деп баш чайкай албады. Кайсы бир учурда чайкагысы да келбей турду. Анткени бул күчтүү кыз эми эле анын жүрөгүнө бийлигин жүргүзө баштаган эле. Алибек үйлөндү.
Ушул 2 ооз сөз Жамиланын ишин алды. Данияр байкеси жазган экен. Мына сүрөтүн да жибериптир. Татынакай, бойлуу кыз Алибекти кучактап турат. Анын Алибегин. Жүрөгү тез-тез кагып дем жетпей бара жатты. Ишенгиси келбеди. Көзүн ирмеп сүрөттү тиктеп турат. Колуктуунун көйнөгүн кийген кыз жана Алибек кызганыч өрттөп бара жатты. Жөн эле барып боюн жардан таштап же деңизге чөгүп өлгүсү келди. Мындан башка нерсе бул оорундукту, бул азапты токтото албачудай. Бакчада уулун ойнотуп жатканын унутуп койду. Теңселип туруп дарбазага жөнөдү. Эне эле аркасынан чуркаган баласына да көңүл бурбады. Керемди машинасына бет алып кетип бара жаткан. Бул көрүнүшкө таң кала тиктеп турду. Чуркап жетип аны колдон алды. Сен кайда? Деди ал Жамиланын нес болгон абалынан коркуп. Ал үн каткан жок. Эч кимди, эч нерсени көрбөгөндөй абалда. Деңизге барам, деди ал эрдин араңгыбыратып. Азырбы? Азыр. Эмне болду сага? Бул, деди ал колундагы чөнтөк телефонун көрсөтүп. Сүрөттө үлпөт кийимчен Алибек менен бейтааныш кызды көрдү. Жүрү бул жака, деди Керем. Бакчанын эч ким көрбөгөн жагына бет ала. Отургучка отургузуп суу ичирди. Ыйла, деди ал буйрук бере. Жеңилдей чүөсүң. Жамиля ыйлай албады. Тиктешип отура беришти. Мен эми эмне кылам? Деди Жамиля айласы куруган үн менен. Кантип жашайм? Ал менден үмүтүн үздү, а мен андан үзө албайм. Жамиля. Кызык, адам канча жолу өлө алат? Деди ал Керемге тиктеп. Мен канчанчы жолу өлдүм? Сен мени канчанчы жолу өлтүрдүң? Эми чындап өмүрүмдү алып тынчы, мени өлтүрүп салчы. Түшүнөсүңбү, мен өлүп баратам. Ичим чок болуп, жанып күйүп баратам. Ал үйлөндү, бүттү баары. Менин акыркы үмүтүм бүттү. Мен энтиги ыйлаган Жамиля отургучтан жерге кулап түштү. Өксүп, өзүнүн чачын жулуп, жерге оонап, башын койгулап ыйлап жатты. Керем эч токтото албады. Колун тийгизсе эле мындан жаман болорун билет. Андыктан эч нерсе кыла албады. Тиктеп туруп чыдай албай кетти. Машинасына отуруп өзү айдап жөнөдү. Ээн жерге келгенде гана токтотуп, рульга өбөктөй калып, ал дагы ыйлап жиберди. Дал эле Жамилядай өксүп, боздоп ыйлады. Жараткан баары бир адилет эмеспи? Кимдин көз жашына ким себепкер болсо, ал ар дайым жазасын алар.